Алло. Алейкум ассалам. Санжар мырзанын элизи болосузбу? Ооба, мен. Азамат болот. Санжар мырза менен чогуу жолдо кетип барат. Байкеңиз жол кырсыгына учурап, азыркы учурда ооруканада. Тезинен акча каражатын которбосоңуз бул жакта операцияга акча керек болот. Дал ушундай үндөр айрым жарандарыбызга тааныш болсо, айрымдарыбыз бул куру сөздөргө ишенип, алданып жүргөндөрүн көрүп эле жүрөбүз. Эгерде сиздерге мындай учурларда интернет аркылуу алдап чалган болсо, чоң сумма акча каражатын сурап, анда сөзсүз түрдө өзүңүз эрте чечим чыгарбастан милиция кызматкерлерине кайрылыңыздар. Шаар тургуну Жылдыз Шүкүрбекова интернет чылуундарына алданып калган. Айтымында WhatsApp'тан энесинин номери аркылуу акча сурап SMS билдирүү жазган. Каарманыбыз дароо эле алдамчылардын куру сөзүнө ишенип 38 000 сом акча каражатын которуп жиберген. Ушул жылдын февраль айынын башында ушундай алдамчылык кылгандардын торуна түшүп калдым. Менден акча сурады. Инимдин менде акчасы бар эле да, ошол акчасын сурап аткан экен деп ойлодум. Башка бир номер берди, ушуга салыңыз депти. А мен ойлодум, бирөөгө берип аткан экен депчи. Ошого которуп койдум. Биз ошондон кийин эле Шырыле каласынын ГОВДсына келип заявление жазганы келдик. Бирок ошол убакытта дагы кайра жазып атты да. Анда уже 60 000 сом сурап атат кайрачы. Кайсы март айында, бир айдан кийинби ушул дело ачылыптыр. Мен аябай кубанычта болдук. Ошо абайлаш керек экен. Тез чечим чыгарбай, мында ушундай болгондо аябай шаштырат экен негедир. Шаштырып боло эле болду экен ба, адамдын оюна, акылына келип калганча аракет кылышат экен алар дагычы. Мобилдик алдамчылар өзүнүн кылмыштуу аракеттерин ишке ашыруу үчүн интернет мейкиндигин жана уюлдук байланышты колдонуу аркылуу атайын тандалган же туш келди жарандын ишеничине кирип, аны алдоо аркылуу өз максатына жетет. Облус аймагында 45 алдамчылык фактылары катталган. Бул фактылардын ичинен 37 кылмыштын бети ачылып, ачылуу пайызы 82,2% түзгөн. Келтирилген чыгым облус аймагында 5 айда 5 миллион 800 000 сомдон ашуун чыгымга жабырлануучулар кептелип, анын 5 миллионго жакын акчасы кайра жабырлануучуларга кайтарылып берилген. Интернет чылуундар алдамчылыкты ишке ашыруунун көп кездешкен түрлөрү бар. Мисалы, жарандарга ар кандай утуштарга ээ болгондугу же квартира жарнамалоо боюнча кабарлап, кандайдыр бир суммадагы акча каражаттарын которууга үндөшөт. Мындан улам Ички иштер министрлиги маалыматты тактамайынча эч кимге ишене бербөөнү эскертет. Негизинен жарандардын көпчүлүк алдамчылыкка кабылгандары бул жакын туугандары кырсыкка же болбосо терс көрүнүштөргө кабылып калгандыгын айтып, ошонун натыйжасында ошого жардам иретинде тезирээк акча которуусун талап кылган учурлар дагы бар. Бул учурда жарандар өзүнүн ошол жакын тууганынан окуянын чын төгүнүн өзү жанакы шок абалга түшпөстөн тактап, анан акча которушса. Себеби дегенде көп учурда жанакы шок учурунда, өзүн билбеген учурунда акчаны которуп коюшат да, кийин ал жаран менен байланышууга мүмкүнчүлүк жок же болбосо телефон өчүк болуп калган учурлар дагы бар. Ошондой эле телефон чылуундарынын иш аракеттеринин схемасы жөнөкөй эле. Алар жарандардын телефон номерлерине байланышка чыгып, туугандарынын кырсыкка учураганын кабарлоо менен онлайн аркылуу акча которууну сунушташат же болбосо атайын такси аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышат. Жабыркаган жарандардын арасында чалгандардын сөзүнө ишенип, такси аркылуу акча каражаттарын жөнөткөндөр дагы бар. Ушундай кымбат машинаны сүзүп алып тургузуп калыптыр деп. Бизден биринчи 30 000 алып кеткен болчу. Биз 30 000 бердик да. 1,5 сааттан кийин чалды. Ушундай да жетпей жатат, бияк көп сурап атат депчи. Ошенткенден дагы 15 000 бердик. Анда бирок башка такси келди да, ал убактачы. Жалпы 60 000 сумма сиздер бергенсиздер, э? Белгилей кетсек, акыркы 5 айда облус боюнча алдамчылык фактысы менен ички иштер кызматкерлерине кайрылгандардын саны 45ке жакын. Эгерде сиз алдамчыларды баамдап калсаңыз, 24 саат бою иштей турган 102 кыска номуруна чалыңыз. Арыскелди Музаратбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас облусу.